сөздөрдө эле компьютер десек бизди ким тыят, мисалы. Автобус десек ким тыят, велосипед десек ким тыят. Аны айтканда мисалы шылдың кылгандар тескерисинче кыргыз тилинин көмөкөйүн шылдың кылып. 42 миң киши жазганда диктант. Ошондо 20 миң адам эки алган. Орустарды туурап эле анан деген Ю менен анан деген Мюнхен анан Көлн дешибиз керек. Туура эмеспи? Жазуу эрежелери так болбой атса, эл сабатсыз болуп атса, ошону оңдош үчүн, эрежелерди жөнөкөйлөтүш үчүн эрежелерге өзгөртүүлөр киргизиш керек да. Четтен келген сөздөр үчүн кала берсин дебей бирөт улап салгыла. Ошондо эреже бирдиктүү болот. Анткени ал четтен качан кирген, эмне болуп кирген биз кантип териштирип отурмабыз. Миллиондогон балага миллион тираж менен чыгат. Ага миллиарддаган акча кетет. Мына бул жагын караш керек. Руханий жагы, экономикалык жагы бизди ойлондуруш керек да. Кыргыз тилинин орфографиялык эрежелерине өзгөртүү киргизүү сунушу коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Биз бүгүн талкуу берүүбүздө кыргыз тилинин реформасы күнгөйү жана тескейи деген теманын айланасында сөз кылабыз. Саламатсызбы? Эфирде конокто кыргыз эл жазуучусу Сулайман Рыспаев менен коомдук ишмер Жыргалбек Касаболотов болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер биздин студиябызга. Алгачкы эле суроом ушул: кыргыз тилинин жазуу эрежелери аталышындагы долбоор коомдук талкууга коюлду. Анан азыркы учурда ушундай талап бар беле, өзгөртүүгө эмне себеп болуп атат? Эми тил дагы, эрежелер дагы бул жандуу нерсе да. Коомдун, адамдардын көз карашынын, илимпоздордун көз карашынын негизинде бул өзгөрүп турушу мүмкүн. Тил бул жалпы коомдун өнүгүшү менен тил өзгөрүп жаңыланып турган нерсе да. Эреже дагы ошондой. Мына ушу бүгүнкү күндөгү колдонуудагы эреже дагы 2008-жылга чейин 10 жыл ичинде дагы ушундай талкууга, ушундай баягы китептердеги өзгөрүүлөр, татаалдыктар жөнүндө сөз болуп, кызуу талкуулар болгон. Анын 2008-жылы ушул бүгүнкү күндөгү колдонуп аткан эреже жазылган да. Ошондогу нерсе деле толук болбой калган. Мен ошондо деле андан кийинки жылдарга мына бул тил комиссиясынын жетекчилери Назар Ишекеев турганда дагы мен келип орфографиябызды айрым бир жоболорун тактап алалы. Биз мисалы олимпиадага келген окуучуларды дил баяндарын, жат жазууларын текшере албай атабыз. Талаш маселелер көп. Татаал жана татаал сөздөрдүн жазылышында, инчилаттардын, жер аттарынын жазылышында көптөгөн өйдө төмөндөр бар. Мисалы, йоттошкан тамгаларды балдар жаза албай жүргөндүгүн ошондо эле көргөнбүз. Ката, типтүү каталар дегендей сыяктуу да. Мындайлар көп. Аны ошондо ушул маселелерди бир карап алалычы деп сөз болгон, анда болгон жок. Анан Сырытбай Жолдошович өзү тил комиссиясына келгенде дагы мен ушуна сөз кылгам. Андан кийин Мелис Мураталиевич келгенде дагы былтыр ушул маселени Мелис Мураталиевичке келип, ушул айрым бир жоболорду тактап алалычы. Мисалы, 2-5 А класс дегенди кантип жазабыз деген сыяктуу. Бул маселе дил баян дегенди кошуп жазабызбы же бөлүп жазабызбы? Жат жазуу дегенди кантип жазабыз деген сөздөрдү анан дагы көп баягы элдин талаптары боюнча жанагы йоттошкан тамгалардын катар келген жерлерин, тоёюн, коёюн дегендерди көпчүлүк эл жаза албайт. Мына ушундай сөздөр болгондо анан 17-жылы жалпы Кыргызстан боюнча диктант жаздырганбыз. Ошондо мугалимдер катышкан, врачтар катышкан, кызмат адамдары, студенттер катышкан, 42 миң киши жазганда диктант. Ошондо 20 миң адам эки алган. Көрдүңөрбү? Кандай нерсени жаза алган эмес. Пунктациядан көп жерде сабатсыздыгын көрсөткөнбүз. Мисалы, үтүрдүн эле, үтүрлүү чекиттин, илеп белгинин койгон жерлерин биз көп адамдар билбейт экен. Жанагындай йоттошкан тамгалардан, жер аттарынан, ушундай көп нерселерден, татаал сөздөрдөн жазылышынан ката көп кетерин байкагам. Мына ушундай себептерден улам өзгөрүүгө дуушар болмок. Бул табигый нерсе болчу. Деги эле өзгөрүү качан, кандай учурларда келет? Өзгөрүү 3-4 учурларда келиши мүмкүн. Биринчи, тил өнүгүп, өсүп,
улам жаңы терминдер, жаңыланып аткан, жаңы келип аткан терминдерди кантип жазабыз деген учурда өзгөрүшү мүмкүн. Бул бир жазабыз деген суроо туулганда. Бир экинчиден чет элден, дүйнөлүк могул кездеги түрдүү баягы жаңы терминдердин, жаңы аталыштардын киришинен улам тилдин ички ресурстары өзгөрүшү мүмкүн. Бир экинчиден баягы мындай адамдардын сабатсыздыгы мындай жоюлбай атса, көп сөздөрдү жазуу эрежелери так болбой атса, эл сабатсыз болуп атса, ошону оңдош үчүн, эрежелерди жөнөкөйлөтүш үчүн эрежелерге өзгөртүүлөр киргизиш керек да. Мына ушундай шартта албетте айрым түзөтүүлөрдү, өзгөртүүлөрдү киргизсе болмок. Бүгүнкү күндө да. Мына ошол болду, бирок өзүңөр айткандай күнгөй буга токтолобуз алдыда. Көрүнүп калып атат да. Жыргалбек мырза, негизи сиз бул долбоордо жумушчу топтун мүчөсү болчусуз, бирок чыгып кеткениңиз белгилүү болду. Эмне себеп болду? Анан кандай өзгөрүүлөр киргизилип жатат, ошого токтолуп кетсеңиз. Бул жумушчу топтон мен жумушчу топто жүргөндө 3 сунуш киргизгем. Өтө кардиналдуу сунуштар да. Эгерде алфавит маселеси козголо турган болсо, анда өзүбүздүн байыркы тамгабыз өтө эле. Себеби латын деле бир, кириллица деле бир, экөө тең эле биздики эмес. Тыбыштык, кыргыз тилинин тыбыштык өзгөчөлүктөрүнө эң жакшы жооп бере турган ошо биздин өзүбүздүн байыркы тамгабызда деп. Бул бир. Экинчиден, орфография менен орфоэпияны жакындаталы деген. Башкача айтканда айтылышы менен жазылышы. Мисалы, бир топ эле элдер бизге тектеш элдер. Гел, гет, көз, көл деп эле жазып атышат да, г менен эле. Анан канчалык баягы ортосунда ажырым болсо, орфоэпия менен аны үйрөтүш да ошончолук кыйын болот. Үчүнчүдөн, мына четтен келген сөздөрдүн баарын тең өзүбүздүн көмөкөйүбүзгө ылайыктайлы деп. Бирок ал сунуш кийин өтүптүр, жарым-жартылай. Мындайча айтканда, себеби биз сырттан кирген сөздөрдү ушул убакка чейин орус орфографиясына ылайыктап туруп кабыл алып келгенбиз, ошондой эреже бар болчу, союз убагында кирип кеткен. Анан эми агай айткандай көп сөздөр кирип атат да. Анан мисалы Көлн дегенди немистер өздөрү ö менен айтат. Көлн дейт, Мюнхен дейт. Үй тамгасы бар аларда, ö тамгасы бар. Анан алар да бар болуп турса, өзүбүздө бар болуп турса, анан эмнеге биз баягы немени орустарды туура эле анан деген ю менен анан деген Мюнхен анан Көлн дешибиз керек. Туура эмес да. Бейжин, мисалы, Бангкок деп отурбай эле Бангкок десек болот. Анан деген келген сөздөрдүн баарын тең кыргыз көмөкөйүнө ылайыкташ керек негизичи. Себеби бардык тилдер ошондой калат, жалаң эле биздин тил эмес. Бул мисалы орустар да ылайыктап алган, англичандар да өздөрүнө ылайыктап алган, ушундай да. Анан эң негизги сунуштардын бири алда өтпөй калды азырынча. К, Г, Ж деген 3 тамгага муктаждыгыбыз бар. Себеби мен өзүмдүн атыман улам, айтып атам. Мен Жыргалбек Касаболотов эмесмин да, мен Жыргалбек Касаболотовмун. Ошондон улам бул немелерди биз өзгөртүшүбүз керек деп ушуларды айткам мен. Анан кийин жана жөн эле мындай коомдук эксперт катары чакырышты, аякта деле ошону айттым. Мунагу йоттошкон тамгалар, анан деген тамгасы боюнча көп талаш жүрүп кетпейди аяктан. Мен айтып атам, эгер алып сала турган болсоңор, четтен келген сөздөр үчүн кала берсин дебей бирөт улап салгыла. Ошондо эреже бирдиктүү болот. Анан эреже канчалык аз болсо ошончолук жакшы. Анткени ал четтен качан кирген, эмне болуп киргенин биз кантип териштирип отурмак элек. Эреже мындай унификациялуу болуш керек. Анан булар мен үчүн принципиалдуу маселе эмес, мисалы йоттошкон тамга же болбосо тамгасы сыяктууларчы. Бирок бир мисал келтирип кетейин, мисалы белек деп көрүңүз. Анан бысын алып коюңуз. Элек эле болот, ошол эле эме менен жазабыз. Мындайча айтканда, канчалык жөнөкөй, оңой, үйрөткөнгө да оңой, башка улуттарга да үйрөткөнгө оңой боло турган болсо, ошондо тилибизге кошкон салымыбыз болот деп атам да. Жакшы, агай, ошо биз айтып атпайбызбы, реформанын күнгөйү жана тескейи депчи. Азыр учурда ошо реформа жүрүп жатат, негизи реформаны ушул нерседен башташ керек беле? Анан сизди мындай тынчсыздандырган нерсе эмне болуп атат азыркы долбоордо? Мен тилчи катары ушул эл туура жазса, сабаттуу болсо деген гана нерсени айткым келет.
Эреже бул шарттуу нерсе, бул макулдашыла турган нерсе. Момундай кылалыбы, макул, момундай кылалыбы, макул дей турган нерсе бул эреже. Эреже дагы, термин дагы бул шарттуу макулдашылган нерсе. Ана биз азыр макулдаша албай атабызбы? Эмне себептен? Мындай нерсе. Мисалы, 18-кылымдарда, 19-кылымдарда Москва менен Ленинградтын окумуштуулары талашкан. Когда деп жазабызбы же когда деп жазабызбы? Мына чоң маселе болчу. Ошондо такыр талаш чечилбей, акырында консенсуска келишип, ленинградтыктардын пикири боюнча когда деп айталы, москвалыктардын пикири боюнча когда деп жазалы дегендей пикирге келишип, орфоэпия куулушу кадимиде эсепке алынган. Мындай нерселер көп. Мисалы, түштүк тараптагы жанагы маале деген сөздүн жазылышы, айтылышы. Болбосо аба, воздух деген сыяктуу эле сөздөрдү аба деп айталы, аба деп жазалы. Маале деп айталы, маале деп жазалы дегендей эле нерсе бизге кирип калды. Бирок бул деле менин жан дүйнөмдө бул деле тилчи катары талаштуу маселе. 70-60 жылдары кыргыз тилинде канча фонема бар деп талаш болгон. Анан 39 фонема деп, анан 35, анан 34 дегенге чейин түшкөн. Ошондо кыргыз тилинде фонема катары х, ф тыбыштары калып калган. Себеби түштүк элде баягы кыргыз элинде хан деген түшүнүк бар, ошон үчүн х биздин тилибизге мүнөздүү болушу мүмкүн дегенде калып калган да. Бул талаштуу маселелер акырында ушундай кылып чечилген. Тыбыш деген мына кыргыз тилинин академиялык грамматикасында фонетика бул улуттун өзүнө гана тиешелүү үндөр, добуштар. Тыбыш деген бул кыргыз тилинде сырттан киргенден баардыгын сөздүк составындагы баардык сөздөрдү айтканда кошулган тыбыштар деп айтылган да, тиги үндөр, добуштар. Бул туура эле. Буну ошондон бүгүнкү күндөгү кыргыз алфавити бул универсалдуу десем де болот да. Мына баардыгын биз багынтып алдык. К-ны деле үндүүлөргө карата ки болот, жоон үндүү келсе к болот деп эле биз зордуктадыкпы? Балким ошондой бир мыйзамды чыгарып эле эреже чыгарып алганбыз. Мына Жыргалбек айткандай, казак эли баарын киргизип алды. Анан мен муну ге келгенде, тиги эге келгенде, мен муну изилдеп деле көрсөк болот. Орус элинде, орус тилинде, эне тилинде тыбышын колдонгон 3 эле сөз бар. Ишенбесиңер. Эти көп. Анан дагы сөз бар. Андан башканын баардыгынын эден башталган сөзү сырттан келгендер. Энергия, энергетика, эхо. Анан англицизм дегендер бар. Англис сөздөрүнөн кирген. Мисалы, мэр, сэр деген. Анан биз мындай тескери деген, аны биз бала кезде ороктай деп койчу биздин эжекелер. Ороктай жазгыла. Мына ошол сыяктуу ороктай эмес. Ал Европа тилдеринде мэр деп, орус тилинде бул энергия, это биз кадимгидей эле, эне дегендей эле. Анан мен ушул жерде бир калыс пикирим айтайын да. Бул эми жеке көз карашым, бирок калыс. Себеби мына бүгүнкү күндөгү кыргыз алфавити кириллицанын негизинде жазылган деп официалдуу жазылган да. Эгерде ошентсек, ес деген сөз деп турса, Елена деп турса, ё деп ёлка турса, ю деп биягында турса, андан башка момундай алфавит жүзүндө жок. Чакалып айтамбы? Себеби жерде ё, бар. Жок жерде. Эгерде андай отурмусак, анда бул алфавиттин маселеси.
алфавитке кошуп могул ээ болот, эне деп, эл деп, эгемен деп ушуну жазабыз. Бул анда жок болот. Анда биз йоттошкон тамганы жазабыз. Жөн эле эрежеге катары болуп калат да. Анда алфавитте карап чыгыш керек. Анда бул менди кече эле элдерге мындай чуулгандуу эл болуп атпайбы, чуулгандуу болуп атпайбы. Мен ошондо айттым, бул эреже менен бул кирбейт. Бул алфавиттин маселеси. Тамгасын кыргыз сөздөрүндө менен алмаштыруу илимий жактан мындай канчалык негиздүү болуп калат? Алфавиттин маселеси бул. Алфавитке өзгөртсөк, ошондо ошол эни киргизсек, ошондон кийинден болот. Бул бир. Экинчи маселе. Эгерде дагы айтам, кыргыз алфавити кириллицанын негизинде жазылса, түзүлсө, анда эгерде момундай эни кошсок, анда латиницанын да негизинде жазылган деп айтууга туура келет. Көрдүңүзбү? Же болбосо латин тилинин графикасына өтүш керек. Бизде андай маселе жок бүгүнкү күндө. Андай отурган болсо биз алфавитке тийишкенибиз туура эмес болуп калат. Ошон үчүн бул маселесин бүгүн чуулганды кылуунун кереги жок деп айтам. Жакшы агай. Сизге ушул суроону узаткым келип атат да. Азыр социалдык тармактарда талкуу жаратып атат. Ушул эгер тамгасы кыргыз сөздөрүндө менен алмаштыруу илимий жактан негизи канчалык негиздүү? Эми чынын айтканда, муну сунуш кылгандар деле илимпоздор болуп атат. Ага каршы чыккандар деле илимпоздор болуп атат. Биз жөн эле турабыз буякта. Чынында бул жанагы тескерее деп атпайбыз, мен жана мисал келтирбедим. Белек деп көрүңүз. Бысын алып салыңыз, элек деп белек болуп калат да өзү элечи. Жанагы ошол кадимки эни деп кабыл алабызбы? Мындайча айтканда, деп эсептейбизби? Жөн эле деп эсептейбизби? Ал Кыргызстандын өзүнүн эл ичинде чечиле турган маселе да. Алып салса эч нерсе болбойт ал жана тескереничи. Себеби ал өз алдынча турганда эч кандай жүк көтөрбөйт. Бул өзү деле кийин кошулган тамга да, чын-чынына келгенде. Анан бул жерде менимче жанагы башка дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө салыштырса деле жана латынчага деп атпайбызбы? Аларда деле болуп эле жазылып атат да. Бирок эгер анда суроо келип чыгып атат да, Ельцин дегенди кантип жазабыз депчи. Эгерде аны жөн эле катары кабыл ала турган болсок, анда йны коебуз башына. Кадимкидей эле йны коебуз, андан кийин эни коебуз. Л, Т эгер цны алып сала турган болсок, Л, Тсы анан им болуп кетет. Ельтисим болуп калат. Башына y коебуз ошондо. Башкача айтканда, муну бир пикирге келе турган болсо, ал чечилбей турган нерсе эмес. Бирок мен үчүн айтып атпайм дагы бир жолу. Жана маселеси принципиалдуу анча эмес. Себеби жана алда канча маанилүүрөөк КГЖ, койруктуу КГЖ маселеси турат кыргыз тилин үйрөтүү үчүн. Жакшы, агай кошумчаңыз бар. Мисалы, эгерде биз йоттошкон тамгаларды алып таштап, аны жөн эле эреже катары ыйо, ыя деп, мисалы, ыйелсин деп жазсак, анда бир жөн. Анда биздин тиги алфавитибизге кадимдей кирип орун алат. Бул орус тилинде йоттошкон тамгалар кантип кирген? Мисалы 1700-жылы Петр бир Европага барып, жанагы ёлканы алып келгенде, алар деле ыйолка деп жазчу. Ошо кезде. Ыйолка деп. Анан бул балдардын аябай кызыгуусун жараткан, ёлка деген оюн, улуулардын дагы кызыгуусун жараткан. Ошондо бир графиня Ломоносовго кайрылган экен. Анын атын унутуп атам. Биздин ушундай сүйүктүү ыйо деген сөзүбүз тамгабызды ыйо дедирбей эле, кыйналбай эле бир тамга ойлоп таап бериңизчи деп Ломоносовго кайрылган. Ошондо Ломоносов ушундай эптекейин көрсөтүп эле иенин үстүнө 2 точка коюп йо кылып таштаган. А болбосо майор деген сөздү орустар майор деп эле жазат. Йо дебейт алар. Көрдүңөрбү? Бул деле шарттуу түрдө кабыл алынган нерсе. Бүгүнкү күндө мисалы, мына эрежеде баягы төл сөздөрдү ыйо менен жазабыз, ыйо деп жазабыз, чет элден келген сөздөрдү жанагы йоттошкон тамгалар менен жазабыз. Андай болгондо биз
дагы татаалдаштырган нерсеге алып келебиз. Мына айтып атпайбызбы? Эреже жөнөкөйлөштүрүлүш керек өзгөргөнгө жараша. Айтпаймынбы? Азыр мына барып эле орус классындагы бир бала, кыргыз классында бир бала. Экөөнү диктант жаздырып көрөлүчү. Ал бардыгын ИО менен жазабы, а тиги болсо бардыгын ИО менен жазабы. Ошондо эле салыштырылып калат. Ошон үчүн мен ушул өзгөрүүлөрдү мындай деп айтайын деп атам да, мисалы бир үйдө эки бала бир орус мектебинде, бир кыргыз мектебинде окуса, орус мектебинде бир эреже, кыргыз мектебинде бир эреже болсо, бул өзү кыргыздардын өздөрүн бузабыз. Кыргыздардын мээсин буруп таштайбыз башка жака. Бул бир. Экинчиден, мына биз эмнеден кыйналдык? 20-чы жылдардагы 30-чы жылдын аягына чейинки жазылган адабияттарды биз окуй албайбыз. Кандай сонун адабиятыбыздын башатында турган чыгармаларды окуй албайт көп адамдар. Мына айрымдарыбыз окуйбуз. Анан ага чейинки баягы араб алифиндеги жазылгандарды деле окуйбай калдык. Мына мен бир нерсени издеп былтыр Эркин Тоонун Кызыл Кыргызстанга чейинки гезиттин баарын карап таза кыйналдым. Тамга издеп, мынау Т беле, бул Б беле деп атып. Мына көрүңөр, ушундай нерселерди башыбыздан өткөрдүк. Ошон үчүн кайра дагы баягы жаңылыштык кылган тарыхыбызга барыш керекпи, керек эмеспи? Бүгүнкү күндө макул өзгөрттүк, бүгүн өзгөрттүк, эртеңки күнү китептерди жаңылаш керек. Балдарыбызга эрежени үйрөтөбүзбү? Анда китебибиз ошол эрежени болуш керек. Мисалы 147 аталышындагы окуу китеп миллиондогон балага миллион тираж менен чыгат. Ага миллиарддаган акча кетет. Мына бул жагын караш керек. Руханий жагы, экономикалык жагы бизди ойлондуруш керек да. Мисалы ушул китептерге, окуу куралдарына токтолбодуңузбу? Негизи азыр өзгөртүп кире турган болсо, анда ошол эле мектептерде, ошол эле жогорку окуу жайларында китеп, окуу куралдарын өзгөртүүгө туура келет да. Мына Өзбекстан латиницага 2005-жылдары кирди. Мен ошол убакта бардым эле. Ошондо бүт ишканаларда, иш чөйрөсүндө, анан окуу чөйрөсүндө бүт бардыгы латиницага өткөн. Андан бери канча жыл болду? Көркөм адабият байлы кириллица менен келатат. Эки алфавит менен жашап атат. Мына бул дагы эске алынса деп ойлойм. Эми бирок бул нерсе туура эмес болуп калат да, Кандай болуп калат эки алфавит менен жашаса? Эми бир өлкө болсо эки алфавит менен жашаса болот экенин көрсөтүп атат да. Жакшы, дагы токтололу бул суроого. Агай, сизге суроом ушул. Негизи эле бул тамгасын чет тилден кирген сөздөр сакталып калса, анда эмне үчүн кыргыз сөздөрүндө гана өзгөртүлүүдө да? Анан дагы бир социалдык тармактарда дагы бир маселе көтөрүлүп атат да. Мисалы, ошол эле тамгасына байланыштуу. Менин атым Эльвира болсо, мындан кийин Эльвира болуп калабы дегендер дагы бар да. Эгер тескери тамгасын алып сала турган болсо, Эльвира болбойт ал. Эльвира эле болот. Эльвира эле болот. Биринчиден, анан экинчиден бул жанагы четтен келген сөздөр үчүн гана сакталып калсын, йоттошкон тамгалар жана тескери дегенге мен да каршымын. Алсала турган болсо, оператор алып салыш керек. Анткени мындай эреже бизде болуш керек баары. Ушул жерде суроомду кошумчалайынчы, дагы бир маселе көтөрүлүп атат да. Мисалы, биз эмне үчүн орус тилинде гана сөздөрдү которушубуз керек деген да маселе көтөрүлүп атат да. Биз башка чет тилдик сөздөрдү дагы түз эле которсок болбойбу деген. Ошол да. Биз мисалы ал турга эскирип калган нерселер бар. Кээ бир жана орфография менен орфоэпияны жакындаштырыш керек дегеним да бир мисалын айтайынбы? Өзүңөр теле көрүүчүлөр өздөрү сүйлөп көрсүн, кааласа. Мисалы, ашык деген сөздүн ичиндеги ш кандай угулуп атат? Бешик, кешик, үшүк, төшөк деген сөздүн ичиндеги ш кандай угулуп атат? Чындап келсе ал ш эмес. Жана ш дегенин алып салганга мен каршымын, ошон үчүн ал ш.
Анан жанагы биз сүйлөгөндө мисалы кабар дебейбиз да, оба дебейбиз. Ал жана шарттуу түрдө кабыл алынып калган нерсе эки үнүнүн эсебинен үнсүз жумшап кетип болбосо чындап келсе ал дифтонг. Оба, кабар, абышка деген сыяктуу сөздөрчү. Бирок негизи колдон келишинче жакындатыш керек деп атам. Кандай угулса ошондой эле жазылыш керек. Анан неме да, бул айтып атпайм, эрежени кандай кабыл алсак, мисалы могу кадимки сөздүн ичиндеги бул эч кандай эмес деп койсок, ошондой эле кабыл алынат. Айтып атпайм, жана Ельцин деш үчүн башына коюш керек болот андачы. Ал деле жаман нерсе эмес. Анан эң негизгиси жанагы мурунку эрежелер, Советтер Союзунун убагында калып калган эрежелер жок кылыш керек, сиз айткандай. Тиги сөзсүз түрдө орус орфографиясына ылайыктап туруп кабыл алыш керек деген ал азыркы замандын эмесине жарабайт. Анткени башка тилдерден да кирип атат биринчиден. Экинчиден дүйнө кененирээк экенин көрдүк. Анан бардык тилдер өзүнүн көмөкөйүнө ылайыктайт. Ошондо гана тил гармониялуу өнүгөт да мындай. Жана мисал келтирбедим, Мюнхен, Көлн деген сыяктуу нерселердичи. Анан сөздөрдө эле компьютер десек бизди ким тыят мисалы? Автобус десек ким тыят? Велосипед десек ким тыят? Аны айтканда мисалы шылдың кылгандар тескерисинче кыргыз тилинин көмөкөйүн шылдың кылып аткан болот. Анткени кыргыз тилинин өзүнүн табияты ошондой. Тил илими тилдин өзүнөн жогору турбаш керек, тилдин табиятынан. Башкача айтканда, тил илими тилдин табиятында болгон нерселерди изилдеп чыгып, анан ошонун негизинде эреже иштеп чыгат да. Биз түгүн карабайлы негизи. Жалпы жонунан эмне болот? Тилдин өзү кандай? Десек, анан ошондо көп нерселер өзүнүн ордуна келет да. Бул көнүмүштүн маселеси көп жагынан алганда. Бирок бир нерсеге кошулам. Эреже колдон келсе оңой менен кайра кийин өзгөртүлбөй тургандай кылып кириш керек да. Улам өзгөртө берсе элдин башчысында ошондо маң болот. Ошон үчүн жана негизги принциптерди аныктап алыш керек деп ойлойм да. Кандай угулса ошондой айтылсын. Ж деген тамгалар ошон үчүн кирсин, анткени угулгандар башкача. Анан деген кыргыз көмөкөйүнө ылайыкталсын. Эгерде жанагы йоттошкон тамгаларды алып сала турган болсо, четтен келген сөздөр анан төл сөздөр деп отурбай баарын алып салсын. Ошондо бир кылкага түшөт, баарына түшөт. Жакшы, агай, ушул суроону сизге узаткым келип атат да. Ушул айрым тилчилер дагы айтып келишет, эмне үчүн биз орус тилинен эле которушубуз керек, мисалы чет тилден келген сөздөрдү түз эле которсок болбойбу деген маселе жаралып келет экен да. Орус эрежесине өзгөчө ориентир беребиз да мындай алганда. Ошол туура болсун, анан кийин биздики туура болсун дейбизби, түшүнбөйм да. Мисалы жогоруда сиз айткан, ёлка, мисал келтириңиз го, ёлка болсо болбойбу деген сыяктуу. Ошондой. Анан мына жакшы сөз айтып атат. Бүгүн өзгөрткөн эреже эртең кайра бирөөлөр тарабынан өзгөрүлбөш керек. Принцип бир болуш керек. Мынандай болуш керек деп тилибизде ушундай өзүбүздүн тилдик кубулуштарыбызды туура баамдап ошого биз макулдешибиз керек. Мисалы 1993 жылы мурунку орфография жараксыз деп тапканбыз. Аны 2008 жылы жараксыз деп таптык. Аны мына бүгүн 2026 жылы жараксыз деп атабыз. Анан бул дагы таанууну таануу деген ушул да. Карама каршылык. Аны ошондон балким бизге ушинтип отурбай бир так нерсеге келишибиз мүмкүн дейм да. Улам танып, улам туура эмес деп атканыбыздан бир туура нерсени чыгарышыбыз мүмкүн. Момундай болбосо болбойт экен дегендей. Да, ушул да. Анан бир сөз айтайын, бул ээлер жөнүндө. Эртең Эсенбек электр эсептегичти эмне кылат экен деген сүйлөмдү жазалы. Жаз деп анан бир эшматка жаздыралы. Электрикти кайсы эмне жазат, Эсенбекти кайсы. Анан чаташабы? Бул биринчи класстын баласы. Биринчи класстын баласын үйрөтүш үчүн 5 жыл керек. Алипеге мен эни бергенден эч кыйналбайм. Мына 30 жылдан бери окулуп келатат менин мектебим. Ошондо бул анан кашанын ичинде жана белек дегендеги эни жазабыз. Эч кыйналбайт. Андан көрөкчө Йо, я, ю дегендерди алипеге бериш кыйын. 6 жашка чыккан балага ошону мээсине киргизип көрчү. Эң татаал нерсе. Анан ошол сыяктуу эле электрик Эсенбай дейли.
кайсын ээни жазам деп балдар ойлойт. Анан орокто ээни, анан кийин йога сыяктуу ээни жаз деп анан балдарга өзүнчө анан эреже чыгарат мугалим. Дагы эле Эркинбек экзамен берди. Эркинбек экзаменге даярданып эмен багында отурат. Кайсы ээлерди жазат. Көрүңөр, балдар чаташат. Ошон үчүн балдарга кыйынчылык келет да, мындай илимий жактан момундай деген менен практиканы дагы эсепке алышыбыз керек. Практика анткени эреже илимпоздорго кереги жок. Эреже карапайым элге керек. Ал элге жөнөкөй болуш керек. Ушундай айтайын. Жакшы, кошумчабыз. Жанагы долбоордун ичинде тамып, өбүп деген кээ бир нерселер кирип кетти. Кыргыз тилинде андай сөздөр жок. Эми ушуларда кеп калат жана. Жок. Андай тамып, өбүп, анан тебип деген сөз жок. Ал өзү теп, өп, тамп деп эле эметилип кетет, өзгөрүп кетет. Анан кээ бирлер айтып атат, андай болсо мурду деген да жок деп. Мурду деген бар, койну деген, айлы деген бар, алардын баары тең. Биз андай болсо өзүбүздүн мындай чыгармачылыктагы сөздөрдөн баш тартып койгон болобуз да. Өзгөрүп кете тургандыгын жөн эле аны түшүндүрүп эле коюш керек да. Муруну дегенде кыскартканда мурду болуп кетет. Ал мурунтан эле бар да андай эреже. Анан деген мисал тамып деп айтылбайт, тамп деп айтылат. Эле ошону кадимкидей киргизип коюш керек. Анын бирөөлөрдүн теориясында муундарга бөлүү боюнча келип чыккан эрежеден улам аны тилдин баарын тең сындырып отуруп кереги жок. Тилдин өзүнүн табиятында кандай болсо ошондой эле айтыш керек. Эмне үчүн ушундай маселелер жаралып атат агай? Мисалы, азыр жаштар жазганда ушул эле маселеге байланыштуу окшойт. Ооба дегенде ооба, Эми ал өзүбүздөгү кемчилик болчу. Барайлы, келейли деген. Чындыгында мына жана айткандай карын, мына карын. Кардым ачты дейбиз. Тамып дегендерди бул илгери эле талашканбыз. Кайра бүгүн талашка коюп атат да. Эми ушуга ылайык момундай мисалдарды келтирейин. Илгери талашканбыз дедиңиз, талашканда бир чечимге келгенсиздер, Азыр эмнеге кайра көтөрүлүп атат бул маселе? Тамып эмес, тамп. Өбүп эмес, өп. Сабып эмес, сап деп жазыш керек деп ачык эле жазылган. Бүгүн аны эмнегедир бузуп атабыз. Табып десек, анда биз лекар болуп калат. Көрдүңбү? Анда ит кабып десе, анда төшөк кабыганга кетип калат. Туурабы? Сөздүн мааниси такыр өзгөрүп кетет. Ошон үчүн элдин эрингүүсүнө ылайыкташкан нерсени калтыр тийбеш керек. Айлы деген сыяктуу. Анан могу жерде бир жакшы нерсе болду. Мен бул эреженин көп дайыр жакшыларын айтам. Жактырып. Дилбаян жат жазуу дегенди бириктирип туура кылдык. Себеби бул жанагы бир компоненти бүдөмүк болуп калган сөздөр дегенге дал келет да. Мисалы, жат жазуу, жатып алып жазабы? Жок, ал жатыгып жазат. Жазып жатыгат. Муну дагы кезегинде Тыныстанов мээсин оортуп атып жасаган нерсе да. Дилбаянды кийин эле 99-жылы мен бир китеп чыгардым, окуучунун дилбаяны деген китеп. Ошондон кийин эле дилбаян болуп кетти. Анда мен чогуу бергем. Анан кийин муну бөлүп ташташты. Бул бир. Могу бака жалбырак, көз айнек, козгарын дегендер бул мындай жактан туура эле. Мисалы, алтын саат, темир жол дегенге булар туура келбейт. Алтын саат, темир саат боло берет ал. Кичине саат, чоң саат, көкөк саат булар боло бериши мүмкүн. Темир жол, хан жол, жан жол, таш жол бул боло берет өзүнчө. Анан мына бул эрежеге мына жерде мондай жүрөт да, түпкү маңызынан ажырап, анан биригип бир маани берип калган деген жүрөт да. Бул ажырап эмес. Мисалы, бака жалбырак деген такыр эле ажырап кеткен жок. Жөн эле биригип бир маани түшүндүргөн сөздөр. Буга эл макул. Анан мына жерде такыр бузулган бир нерсе жүрөт. Мисалы, жер аттары, энчилүү жер аттары Соң көл бөлүнүп жазылып жүрөт. Эмне себептен? Соң көл деген эмне? Сонун көлүбү же соңку көлүбү? Жок, бул
сөнкөл деген сөз. Или сөнгөн, сөн деген сөнөк, бул тоң деген сыяктуу. Жанагы сенек мезгил деген бул ошол жанагы. Ошон үчүн бул соңкөл дегенди кошуп койсок бул туура эле. Ал бирок тилчилер ушундай нерсенин качанга чейин 10 жыл болобу, 20 10 кылым болсо деле белгисиз деп эле жүрө бербөйбү. Белгилүү кылыш керек да. Алам эдем деген, алажыгаш деген сөз. Лахол дегенди кошуп жүрөт. Ал ылайкол, ылайсуу деген сөз. Эски кыргыз сөздөрү. Мына бирөө калмак сөз деп коет. Кара кужур деген кара текти деген сөз. Дөрбөлжүн деген бөлжүн, 4 бөлүк айыл деген сөз. А бу жерде Жалалабадты кошуп коюптур. Жалалабад, Жалалабад шаары деп эле жүрбөйбү? Мына көчкөн сактантын абад дүйнө деген сонун чыгармасы бар. Анан Жалалабад эмнеге кошуп койду мен түшүнбөйм. Бул жерден бөлүш керек. Анан Тоорук арт дегенди кошуп жүрүшөбүз да. Тоорук арт бул аукцион Кыргыз Кытай жеринин ортосундагы тетиги Тоорук артта соода жүргөн. Ошон үчүн Тоорук арт соода жүргүзгөн ашуу бел. Ошондон орус тилине торг деген сөз кирген, торговля. Кыз арт да кошуп коюптур. Кыз ашуу, кыз арт. Бул Түгөлбай Сыдыкбеков айтчу. Арт деген сөз кыргыздын сөзү бул да качпагыла деп. Эринчекке эшик арт, эшик артып коюу эмес, эшикке чыгыш бул ашуу ашкандай деп түшүндүрчү. Демек бул сыяктуу боз бөлтөк дегенди кошуп жүрөбүз. Эми боз бөлтөк бул Байтиктин боз бөлтөгү ошол жер жыйыны чыгып алып жыйын өткөрүшкөн. Боз бир бөлтөк кең чүйгө алып келип бир бөлтөк тыштап койгондой да. Ушул сыяктуу. Анан дагы бир жерде мындай сөз бар да, эреже катары. Ыр саптарынын ар бир сабы баштамак менен жазылат. Алгалай бир кыргыз эл азаттыктын жолунда бул туура эле. Айт десе ааламдайт, ааламдагы тиги алга кадамдайт. Бул тең аталыш, тең маанидеги сүйлөмдөр. Андай болбосо калсачы. Мисалы, мен кечээ Эгемберди Эрматов акындын бир ырынан бир мисал таап алдым да. Мындай дейт. Жолугушпай койсок болмок дейт. Өмүрдү башаламан нукка салбай кыйнабай дейт. Ошондо кийинки сабы тиги мурунку саптын уландысы болот. Көрдүңөрбү? Мына анан кийин биз турмуштун толкунунда калдактап баратабыз, кана тамыр кана жок дейт. Тигинин бүтпөй калган сөзү берки саптын башында жүрөт. Кантип анан муну булабыз? Мындайлар көп. Эрежелери анча кичине тактап койсо болот. Анан 5-А класс деген мисал бар да. Мына миллион бала классын жаза албайт эгерде мындай эреже болсо. Мисалы 5 чоң тамга А класс. Өзбек орфографиясында 5 тырнакчанын ичинде А чоң тамга анан класс. А биз 5 тырнакчанын ичинде А кичинекей тамга класс дечүбүз да. Анан азыр тырнакчаны да алып таштаптыр, А класс болуп калды. Эгерде мисалы 5-А класс мугалим кирди, сабак башталды. Сүйлөм бекен? Бул атама сүйлөм. Атама сүйлөмдүк касиетке ээ болуп калат. 5-А класс деген. Баягы түн 1941-жыл 22-июнь деген сыяктуу эле. Ошол сыяктуу болгондо 5 анан чоң тамга болбойт. Бул сүйлөмдүн ичинде андан башка дагы баш тамгадан кийин, сүйлөмдүн башындагы сөздөн кийин дагы баш тамга келген адам аттарынан башка, жер аттарынан башка кирбейт. Эмне жер аты же энчилип атпы. Ошон үчүн бул 5 кичинекей А класс десе мүмкүн. Анан дагы бир нерсе. Мектепте А класстар калгыла, Б класстар таралады деди. Аны кантип жазат? Кээде мынтип коет.
Алар калгыла, быйлар кете бергиле. Анда кантип жазат? Алар болгондо анда ата тош болуп калбайбы агалар. Мына ушундай жактар көп. Ошон үчүн могул аны эреже чыгарып эле кыскача кичинекей тамга кылып тырнакчага алып жазууга аргасыз эрежеге бар чыгарууга болот да. Себеби анын тырнакчага жазуунун эрежеси бар, бирок могу жерде эмнегедир айла жок ошондой болуп калышы мүмкүн деп атам да. Ушундай сунуш. Жакшы. Анан ушул коомчулук арасында акыркы учурда көрүп атсаңыздар керек, латын арибине өтүү боюнча дагы маселе көтөрүлүп атпайбы? Ушул боюнча пикириңиз кандай? Негизи өтүү керекпи же кандай? Мисалы, ошол эле агай айткандай, Өзбекстандын мисалында, коңшу Казакстандын мисалында. Биз эгерде алифбени, алфавитти толук алмаштыра турган болсок, анда өзүбүздүн байыркы жазууга өтүшүбүз керек деп эсептейм. Себеби мен жөндөн айтып аткан жокмун. Кыргыз тилинин тыгычтык өзгөчөлүктөрүнүн аябай ылайык келген жактары бар анын. Мисалы, л өзүнчө, л өзүнчө, к өзүнчө, к өзүнчө аякта. Мына агай өзү алфавит жазган, ал боюнча биз билет. Г өзүнчө, г өзүнчө, ш өзүнчө, ш өзүнчө жана мен айтып аткан. Ал тургай н өзүнчө, ни өзүнчө болуп кеткен жерлер бар. Мурунчул болуп кеткен дагы бар. Эмне үчүн мындай? Себеби эл деген л башка, ал дегендеги л башка да, жана айтпадымбы? Ошондо четтен келген сөздөрдү да оңой эле жазып кетебиз. Мисалы, ал кайда десек, а дегенден кийинки лны коебуз, жоон үндүүлөр менен келе турган лны коебуз, ал анан кны коебуз, ал кайда дейбиз да, мисалы. Аль-Кайда деген террордук уюм бар. Аны жазгыбыз келсе, адан кийин жана ичке келе турган лны коебуз, аль болуп калат өзү эле. Анан кны коебуз, берки ки көкү менен кете турган Аль-Кайда деп жазып коебуз, бүттү, ал өзү эле ажырап калат мындайча айтканда. Мен кээ бирлерде жанагы Касабланка деп туугандарыма жазып бердим тиги немесине. Ошол тамга мененчи. Пансионаттын тышына. Кадимкидей эле турат. Анан буга өтүш, артка кетүү деген түшүнүктүн өзү туура эмес. Себеби израилдиктерге болот, грузиндерге болот, арабтарга болот, кытайларга болот, эмне үчүн келгенде Кыргызга келгенде эле болбой калыш керек экен. Бул боюнча талаштар да жүрүп атат. Бул түрктүкү жана башканыкы деп ар ким талашып атат. Биз эгер өтө турган болсок, эч ким талаша албай калат. Жакшы, агай сизге ушул суроону узаткым келип атат. Бул латиницага өтүү маселеси азыркы күндө Кыргызстанда официалдуу коюлган маселе эмес да. Бундай маселе жок. Айрым тилчилер муну баягы жазуу эрежелерине ылайыктап оңой болмок деген пикирлерди айтып жүрүшөт. Бирок бүгүнкү күндө расмий түрдө андай маселе мамлекеттик тарабынан коюлу элек. Себеби бул өзү саясий маселе. Алфавиттин өзү дагы саясий маселе. Кыргыз Республикасы деген, Кыргыз Республикасынын президенти деген сөз кантип жазылат дегенге келгенде бул алфавит чечет маселени. Мен алфавитте дагы 3 эле кызматты, эң жогорку кызмат деп жанагы 3 бутакты, бийликтин 3 бутагы деп туруп бардыгы баштан жазылат. Калганын бардыгы акыркы жанагы соту, прокурору дегендейлерди кичине тамга менен жазса болот. Мисалы, Конституциялык соту, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту деген бул эң чоң органдардын бири. Кыргыз Республикасынын жогорку соту деген дагы жогорку генералдык прокурору деген да чоң, бул чоң кызматтар. Балким буларды дагы жазууда ойлонушу мүмкүн да. Мен бир нерсени айтпай кетпирмин. Жанагы сөз башында бире, ортосунда бире дегенге. Бул жалгыз эле кыргыздарда эмес. Мисалы, Арабаев дагы өзүнүн алипесин жазганда дегенди өзүнчө колдонгон. Мисалы, бул Ишеналы. Ишеналы эмес, Ишеналы ал өзүнүн аты. Алип Б дегенде дагы акырында эни башкача эни колдонгон. Мындайлар боло берет. Анан мындай дагы сөз бар, бир тыбышты, албетте бир тыбыш бир тамга менен белгилениши керек, бул туура эле нерсе. Бирок дүйнөдө
Көп эле андайлар көп да. Англис чыны с аш менен жазган. Жанагы өзбек немис тилдерде шуле дегенде с ч аш деген 3 тамганы. Мындайлар дүйнөдө көп. Алар деле таң көрүп биздики татаал экен, муну жөнөкүлөтүп чытайлы деген деле ойлордо жок болушу мүмкүн. Бирок практикага кирип калгандан кийин аны ошондой бүгүн деле жашап келатат. Ким билет, ал кийин эле өзгөртүп жибесе. Мына бул нерселер демек мен дагы эле ошол айткым келет, өзгөрүү бул өзүнүн закон ченемдүүлүктөрү менен практикага багытталган, элдин пикирин эске алган, анан илимий негизде эртең эле кайра бирөө келип туруп жарабайт деп алып таштабай турган туруктуу, принципиалдуу нерсе болсо деген тилейм. Ошондо сиздин пикириңизде илимий жак менен практика айкалышып турса бири-бири менен, ошондо туура болот деп эсептейсиз, Болуш керек. Негизи деме дагы бир чакырык бар. акыркы суроомду берейин, ошо эркин микрофон кылып сиздерге. Чакырыктар турат деген азыр заман өзгөрдү деп атпайбызбы? Латын графикасы менен жазылган сөздөр бар да, ошого мүчөнү кантип улайбыз деген маселе келип чыкты азыр. Мурун жок болчу андай. Мисалы WhatsApp, дагы ошо сыяктуу нерселер турат да, YouTube. Мен өзүм баягы редактор болуп көп жыл иштегендиктен ошондон көп кыйналчумун. Анан деген жанагы ушуну чечип алыш керек. Андан кийин жана неме бар. Жанагы бир нече сөздөн турган жер аттарына мүчөйү кантип уланат. Мисалы жет өгүздүктөр дегенди бул долбоордо жетисин дагы өгүзүн дагы чоң тамга менен берип коюптур. Мен буйтачымын, кадимкидей жет өгүздүн тургундары деп элечи. Кадимкидей жет өгүздү жазып, анан тургундары, жет өгүздүн жашоочулары деп буйтачымын. Бирок негизи бул ошондой немелерди биз чечип алышыбыз керек дагы. Дагы бир жанагы эки сөз биригиш керекпи, бирикпеш керекпи деген талкуулар ушул күнгө чейин уланып атпайбы? Бул буга чейин эле болуп келген, анан азабын баягы биз тартабыз да, редакторлор. Ошон менен корректорлор, иштегендер. Ошон үчүн муну дагы көпкө чейин ийине келтирип иштеш керек, кыскасы. Анан жана биз айткан нерселерди эсепке алса, ошол жетиштүү болот деп ойлойм. Жакшы агай, сизге дагы акыркы сөзүмдү берейин, эркин микрофон кылды. Элибиз ушундай туура жазууну, туура сүйлөөнү илимпоздордон талап кылып аткан кезде эл өзүбүз дагы туура сүйлөп көнүш керек. Мисалы, жана сөз башында айтпадыңызбы? ОА дегенде парайлы келейди деген, мен отчет бериш керекмин, мен доклад жазыш керекмин. Тил котормолор агенттиги. Келесипи, барасызбы, барчык келчик, ушундай мите сөздөрдү өзүбүз колдонобуз. Кереги жок ушуларда. Өзүбүз талап кылып аткандан кийин өзүбүз эне тилибизди сыйлап, туура сүйлөп, туура жазышыбыз керек. Жакшы талкуу болду. Убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү болду. Аны мен Кымбат Турдубекова болдум. Ушуну менен талкууну жыйынтыктайбыз. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.